ырдап берейин. Мен өзүмө мындай аябай жагат, ошо жаккан үчүн кайрадан жаңыртып ырдап чыктым да, Бистоунун Булуттардай деген. Ошолор. Адамы жок тоолордун арасынан, арамы жок махаббат таласынан, калкып учкан көктөгү булуттардай учкун келет айыл сага карай. Ой, булуттардай, булуттардай учкун келет айыл сага карай. Ой, булуттардай, булуттардай учкун келет айыл сага карай. Кере жутуп булактын тазасынан, кең ала тоо жайлоонун абасынан, калкып учкан жайдары булуттардай учкун келет айыл сага карай. Ой, булуттардай, булуттардай учкун келет айыл сага карай. Ой, булуттардай, булуттардай учкун келет айыл сага карай. Али, баракелде. Анан ырдаган ырларыңыз жана репертуарыңыздын арасында Бактияр Токторов агабыздын ырларын көп ырдай баштадыңыз. Ошол эле Поезддеги махаббат, эми булуттардай. Бактияр байкебиздин биздин эстрадада бир өзгөчө бир манера менен ырдаган жагат да. Мисалы, мен ошону туура деп эсептейм да. Мисалы үчүн байкасаңыздар, батыштын ырчыларында ар бир ырчынын өзүнүн бир стили бар, өзүнүн манерасы бар, бири-бирине окшошпойт. Жада калса аранжировкасы эмес, жада калса үндөрү да бири-бирине окшошпойт да. Ар ким өзгөчө ырдайт. Ошол жагынан карап келгенде Бактияр байкебиз биздин кыргыз эстрадасында аябай өзгөчөлөнгөн ырчынын бири да. Ал ушундай бир ачык, жайдары манерасы менен, анан кийин ичинде бир ушундай уйгутуу болуп турган энергиясы менен ырдайт да. Дайым толуп туруп ырдайт да. Анан кийин мисалы сахнада да жөн туруп алып, мынтип алып, деп скучно ырдабайт да. Элдин менен жасалмалуулук жок, бүйүрүн кызытат да ушундай. Ошонусу менен аябай жагат мага. Сизде да ошол нерсе бар. Үйрөнгөн жасалмалуулук жок. Жанагы ошол эле жанагы Майкл Джексондун белгилүү бир кыймыл аракеттери, айлана калуу, же болбосо кандайдыр буттарды мындай кыла калуу, мынтип жиберип, анан жанагы ырдап атканда дегеле баягы өзүңүзгө тартып турасыз да. Канча убакыт ошол нерселерге бөлөсүз? Мисалы, балким бир кыймыл аракет үйрөнүп алгандан кийин кийинки кыймыл аракетти үйрөнүш үчүн негизи эле машыгасызбы ошол нерсеге? Кээде мындай учурлар болуп калат, жанагы мындай үйдөн эле эч ким жок болуп калган кезечи музыканы катуу коюп алып туруп эле биле бересиң да, өзүң менен өзүң мындай. Ошол билип аткан убактарда бир нерсе пайда болот да, бир кыймыл. Көзгө туруп алып бир кызыктуудай бир кыймыл пайда болот да. Ойлойсуң, ушуну кылып койсом, мына элдерге кызык көрүнөт болуш керек депчи. Анан ошону бир эки жолу кайталап коесуң. Кийин ал ошол кыймыл аракетти өзүң ырыңга отургузуп аласың да. Өзүң ырыңды угуп отуруп, могул жерине мынтип койсом болот экен. Ушундай сыяктуу бирчи. Анан кийин көпчүлүгү ошол мындай эркиндиктен келип чыгат да. Эркин кыймылдап, үйдө эч ким жок, уялбай каласың кээде. Ошол учурда мындай. Кээ бир учурда бирок мындай болуп калат, мен мындай өзүмдөн байкайм да, мисалы, наушник коюп алып, көчөдө басып келатып эле, мисалы, маанайың аябай жакшы болуп атсачы. Анан
көчөдөн эле мындай бир бийлеп койсо кээ бир адамдар таң калып карайт да буга эмне болду деп. Акыркы клибиңиз Кайрат байке бийлей турган ыр болуптур, бийлей турган клип болуптур. Билбейм, клипти көргөн адам эле жөн отура албаса керек ошол жерде бийлеп баштайт болуш керек. Барам кечинде деп. Кандай болду? Кандай кимдин идеясы, ыр, клип? Бул ырды болсо мындай аралашма ыр десем болот да, себеп дегенде башында мен аранжировщикке келип алып эле бир музыканы жазып атканбыз да, мындай кылайлычы деп. Анан бир Аман деген дос балабыз бар, музыкант, Аман Бержибаев деген. Ал келип туруп эле угуп көрүп эле, жок, могу жерин кессең деп аранжировкада ошондой да, азыр көпчүлүктөр түшүнбөй калыш керек. Ал мындай кесип, кыскартып, көтөрүп, ылдый түшүрүп отуруп эле компьютерден мындай кылайлы деп отуруп эле жанагы башындагы музыкасы барго трубалар ойногон тан ошону ойлоп таап койду да. Анан мен угуп деп аябай өзү бирок таланттуу бала жана Аманчы бирдемелерди анын башында музыка айланып турат да дайым. Ошентип ойлоп таап койду. Анан биз ага болсо аны айтты, сен кубинист балдар менен жакшы сүйлөшөсүң, ошо алып барсаң ал сага мелодия жазып берсин деп. Анан ага алып барсам, ал угуп туруп наушникке коюп, алардан огон куюлат экен жөн эле. Алардын көз карашы менен, Анан ошол кубинист Круз деген кубинист бала огон ойлоп та, агечебеке жабанети деп эле мындай ойлоп таап койду да. Анан деп туруп анан ошол огонун Бегишке бердим. Бегиш сөз жазды да. Ошентип отуруп айланып отуруп кайрадан студияга келип. Канча адамдын эмгеги бар, ой жүгүртүүсү бар, эң сонун. Барекелде, анда азыр гитараңызды эми алып келгенге жараша дагы бир ырды атпасак болбойсузго, келиңиз анда. Ошолорду гитарага салсаңыз болобу? Аны мен салып көрө элекмин ошо гитарага. Кайсыларды ырдап койсок болот экен анда? Гитарага салып даярдаганыңыздан бирөөнү. Мен көп байкайм да, эфирлерге барганда эле ошо жакшы эле көрөм өзүңдү ушулар суранат да. Анан кийин ошон үчүн Анда ошону суранабыз да. Анын үстүнө таңкы маанайды көтөргөнгө дагы биздин көрөрмандарга. Чаткалдын тоосун ашканда мен чар булут каптап асманда. Чачыма сылап ойготтуң сен чатырда уктап жатканда. Чатырда уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Көкөйдүн тоосун ашканда мен көк булут каптап асманда. Көкүлүм сылап ойготтуң сен көлө уктап жатканда. Көлө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Бозойдун тоосун ашканда мен көз булут каптап асманда. Жүзүмө сылап ойготтуң сен боз үйдө эле уктап жатсамдай. Боз үйдө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Жакшы эле көрөм барыңыздарды. Баракелде. Баракелде. Ал эми биз дагы сизди жакшы көрөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз жана сыймыктанабыз. Анан Кайрат мырза, азыр маегибиздин соңунда сизге бир мындай суроо берели. Ийгиликке жетиш үчүн сен ийгиликке жеткен адамдардын кеңешин ал деп калат. Балким сиз дагы алардын катарын толуктап каласыз. Ошон үчүн кантип күндү өткөзүш керек? Кыска нуска айтып берсеңиз. Ийгиликке жетиш үчүн. Менче күндү кече эле пландаш керек да. Кече жатарда отуруп пландаш керек. Эртең бул жакка барам, мындай кылам, тиги менен жолугушам. Таза болгондо буга чалам, буну сурайм. Буга чал, буну айтып берем деген сыяктуу ушундай график түзүш керек да. Жок дегенде ошол бир күнгө өзүңүзгө бир 5 жумуш коюп койсоңуз, ошонун бир 3-өсү аткарылса деле, Кудайга шүгүр кечинде келип тынчыраак уктайсыз да. Мен бүгүн жумуштарды бүтүрдүм, бекерчилеп жүргөн жокмун деген сыяктуу. Ушундай сыры бар, мисалы үчүн күндү. Анан менче эми
позитивдүү ойлонууда болуш керек. Позитивдүү ойлоо, сиз туура айтасыз, ошо позитивдүү ойлонууда болуш керек. Баягындай ар кандай жаман ойлордон анан баягы менин колуман келбейт деген нерсени таза алып туруп ыргытып жибериш керек да. Анткени менимче адамдын колунан көп нерсе келет. Ар бир адамдын колунан көп нерсе келет да. Ар бир адам өзүнө бир ишениш керек деп ойлойм да. Эң башкысы ошол да. Мен колуман көп нерсе келет деп анан кийин жанагы орустардын бири негизи орусча айтылган сөз бар да, хочешь стать миллионером, мечтай о миллиардах депчи. Ошол сыяктуусу кыялданыш керек, кыялдануудан коркпош керек деп ойлойм да. Биз көпчүлүгүбүз ошонусу менен жаңылып калабыз да. Мындай жок мен миллионер болушум мүмкүн эмес. Кантип эле деп, Кантип эле деп ушундай болушум. Ал адамдык нерсе, адам коркот. Ар бир адам бирок көз коркок кол батыр дегендей, биринчиден эле коркпой эле кыялдана бериш керек. Эмне кыялданганы сизге бирөө эмне запрещает дегендейчи. Анын үстүнө жараткандын казынасында миллиард эмес, мындай адамдын тили келбеген бир байлык бар да, мисалы үчүн. Аны уялбай сурай бериш керек да, коркпой сураш керек. Берчи мага жараткан, сенде деген аябай көп байлык бар. Берчи ошондон бир кандайдыр бир. Анан бирок жакшы ниетке сураныш керек деп мен бир жерден угуп калгам да. Мен ошону кедейлерге бөлүшөйүн. Оорулууларга берейин. Мага байлык берчи деп сураныш керек экен. Эң сонун сөз болду, эң сонун мотивация болду, эң сонун кеңеш болду. Ыраазычылык билдиребиз Кайрат мырза. Бар болуңуз. Чыгармачылык жолуңуз мындан ары дагы узун болсун, кең болсун. Дайыма ийгиликтин туу чокусуна жетип жүрө бериңиз, Сиздерге ийгилик. New TV дайым көрүңүздөр New TV-ны. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми биз сапарыбызды алдыга көздөй улайбыз. Мына ийгилик сырлары дагы ушул ийгиликтер тууралуу биз силерге айтып бергенге албетте даярбыз. Алыстабаңыздар.